Бул балдар 2015-жылы Боорукердик үй интернатынан чыгып, бүгүнкү күндө өз алдынча жашоосун улантып, ар кайсы тармакта иштеп жатышат. Бүгүн алар ошол кездеги жетекчисин эрчитип, балдар жана карыялардан кабар алып, аларга белектерин алып келишти. Ороз айында бул сооптуу иштерди жайылтууну көздөшөт. Кандайсың, Ороз? Жакшысың балам? Жүрөсүңбү? Тынчсыңарбы? Ооба, балам, шээрде чоңойдуңар, шээрде өстүңөр. Аларды интернаттагы тарбиялап өстүргөн мугалимдери жылуу маанайда тосуп алышты. Ал абал сурашып, андан соң мында жашаган карыялардан кабар алышты. Ошондой эле тарбияланып жаткан балдар менен баарлашып, жакшы билим алууга чакырышты. Чоңоюп, силерден кабар алганы келишти. Жакшы бекен? Бул жерде ар дайым сагынып турам. Азыр өтө жакшы шарт түзүп койду бул жерге. Бул жерден балдары жакшы тарбия алып, эмелердин сөзүн угуп, жакшы тарбия алса чоңойгондо жакшы болуп жатат. Биз убагыбызда ошо жакшы угуп, эжекелерди айтканын кылып, шоктон эме кылбай, шоктук кылбай, баягы кылып, билим алып, ушу даражага жетип отурабыз. Балдар үйүндө чоңойгон жигиттер бул жайды өз үйүндөй кабыл алышат. Мындагы эжелер мыкты тарбия берип, жакшы жолго салгандыгын жашырышпайт. Ал эми тарбиячылар балдар жашоодо өз ордун таап, кайра келип кабар алганына сыймыктанышат. Бул балдар кичинесинен келген ушу жерге, ошол жерде жүрүшкөн, жакшы балдар эле, тарбиясы аябай жакшы эле. Биздин айтканыбызды, дегенибизди кылат эле, шоктонушпайт эле. Балдарды өздөрү ушул жерде жүргөн балдар тарбиялайт эле. Дайым тазалыкка, жакшы жакка үйрөтөт эле. 2004-жылы ачылган Боорукердик үй интернатынан бүгүнкү күнгө чейин көптөгөн балдар тарбияланып чыгышкан. Көпчүлүгү турмушта мыкты жол таап, ар дайым бири-бири менен байланышта болуп турушат. Жаман балдар чыккан жок, Кудайга шүгүр. Бул балдардын да өзүнчө группабыз бар. Группа менен байланышып, сүйлөшүп турабыз. Ким каерде эмне иш кылып атат деп. Анан бул балдар негизинен 9-классы бүтүп кеткендиктен баары орто билимдүү болгон. Бирөөсү мебелщик, бирөөсү сантехник дегендей. Боорукердик үй интернатында учурда 29 карыя жашайт жана 20га жакын бала тарбияланат. Самара Асанова, Мунарбек Ардыбек уулу, ЛТР Ош шаары.